Ырчы Анжелика кыздарынын атасы туурасында социалдык тармакка ой бөлүштү. Анда мындай дейт: акыркы окуяларга байланыштуу менин дарегиме көптөгөн сын пикирлерди угуп жатам. Биринчиден, үй бүлөдөгү болуп жаткан жагдайлар жумушка эч кандай таасир этпейт деп ойлойм. Экинчиден, менин дарегиме болгон баардык күмөн ойлорду жоюу максатында эмнеси болсо да баары бир комментарий берүүнү чечтим. Мен ар бир ата эне өзүнүн баласына бакыт тартуулап, толук кандуу үй бүлөдө өсүшү керек деген принцип менен чоңойдум. Тилекке каршы жашоо ар бирибиз ойлогондой эле боло бербейт экен. Ата энеси эки башка жолго түшүп болсо да өз балдарын үй бүлөлүк чыр-чатактан, кыйкырыктан, көз жаштан сактап калуучу жолду тандадым. Мен кыздарыма бир гана бактылуулук каалайм. Алардын атасы да ошону гана каалайт деп терең ишенем. Мен ал жөнүндө жаман сөз айтпайм. Албетте, ал дагы кимдир бирөөлөр үчүн эң мыкты дос, тууган, ага, ини. Ал кыздарына эң мыкты, татыктуу ата бойдон калышына болгон күч-аракетимди жумшайм. Атасынын кыздары менен болгон мамилелерине мен эч качан тоскоолдук көрсөткөн эмесмин жана көрсөтпөйм дагы. Кыздарым атасынын болгон мээримин, сүйүүсүн, камкордугун көрүп чоңоюшун каалайм, дейт ырчы Анжелика. Генерал Субаналиев контрабанда менен күрөшкөнү ага бут тосуулар ар тараптан башталды. Бул жагынан так маалыматтар бар. Бекмат Масаидов аттуу өкмөттүн уюштуруу бөлүмүндөгү майда кадр интриганын дирижеру болууда. Албетте, бул адамдын артында чоң фигуралар турушу мүмкүн. Эң башкысы, Бекмат алысты көрө билбей, генерал Субаналиевди каралатып, өкүл баласын кызматка алып келип алганы боюнча калп маалыматтарды таратканы кандай? Аныгында тастыкталган жок. Кептин төркүнүнө келсек, Субаналиев контрабандага күрөшүү процессин баштаганда эски системанын өкүлдөрү кутум жасашып, бүлүк сала башташкандай. Жаңы бийлик ырааттуу системага түшүү менен туура багыт бербесе, аягы жакшы болбойт го. Баягы эле Икрам Илмиянов, Жеңиш Разаковдун схемасы иштей бериш керекпи? Мурдагы маданият, маалымат жана туризм министри Түгөлбай Казаков кайсы бир интервьюсунда дааватчылар туурасында пикирин билдирген. Көп өтпөй социалдык тармактарда ар түрдүү пикирлер, эки жаатка бөлүнгөн талашуулар башталган. Буга Абдикамит Шерипбаев аттуу жаран жооп жазып чыкты. Анда мындай дейт: Түгөлбай Казаков агай, министр Кайрат Иманалиевден даават угуп алыңыз. Ал дайыма Бекешев экөө мечитке келип даават угуп, намаз окуп кетчү. Мен кыжырап элдин эсебинен костюм шым кийген, миллион сомдук саат тагынган элиталардан көрө сиз айткан самтырап кийинген элди ыйманга, элдин акысын урда-боого чакырган бир дааватчы артык. Же сиздин күйдүм-сүйдүм ырларыңыздан көрө бир азан үнүн угуп, ыймансыздарга ыйман бер деп бата кылган артык. Дааватчылар кече күнү алкаштар депсиз. Туура, арасында кече күнкү алкашы бар, бандити бар, бирок ошолор биздин жол туура эмес экен. Силер да биздей болбогула. Пайгамбарыбыз көрсөткөн жол бар экен, ыйман жолу. Ыйманга келгиле деп уурдабагыла, алдабагыла, арам тамак болбогула деп элди ыйманга чакырып жатат. Бул мусулмандын милдети. Сиз да өзүңүздөй исламдан адашкандарды ээрчитип, министр Кайрат Иманалиевди ээрчип мечитке келиңиз. Артисттин турмушун сөз кылбай эле коелу, деп жазган. Койнуңда жаткан эриң итке, итиң карышкырга айланганда таң калба. Бул туурасында ырчы Айгүл Чалова өзүнүн жеке баракчасына жазып чыкты. Таарынычтан, өкүнүчтөн, ишенимден талкаланган көңүлүмдү кышы менен дарылап, күтүп жүргөн 20 жазыма келдим. Жаз айы кандай керемет. Жаз айын жаратканым жан дүйнөсү назик адамдар үчүн жараткандай сезилет. Көңүлү назик адамдар, көңүлүңөрдү ооруткан адамдан качкыла. Анткени ал адамдарга керек эмессиң. Сенин бул дүйнөдө бар жогуң алар үчүн маанисиз. Ошондуктан көңүлүңдү оорутушат. Сени сүйгөн, сени барктап, сенин амандыгыңды тилеген адамдар менен бирге бол. Анткени алардын аурасы сен үчүн өтө жагымдуу. Жашоомдогу жагымсыз нерселерди сабырдуулук менен жеңип, жылмаюу менен көрсөтөм. Бир учурдагы досуң душманга, душманың доска айланып, койнуңда жаткан эриң итке, итиң карышкырга айланганда таң калба.
Бирок кимдин ким экенин убакыт ушинтип далилдейт. Бирок жаратканым эч качан аргасыз калтырбайт. Өлгөнчө ырыс-кылыс төгөнбөйт демекчи, бүгүн жөө жүрсөң, эртең төө минесиң. Эң негизгиси ден соолугубуз бекем болуп, заманыбыз тынч болсо баарыбыздын жашообуз өз нугуна түшүп, шарттарыбыз огуна келет. Жаздын алгачкы күндөрү баарыбызга дем күч берсин, Кудайым колдосун. Мен үчүн майрамдуу, шаңдуу күндөрүм алдыда деп жазган ырчы Айгүл Чалова.